Assalamu alaikum, айылдаштар, амансыздарбы? Бүгін бұйырса ушул жерде Аққалпақчан ағаларыбыз, комиссияның мүчөлөрү, комиссияның төрағасы, наблюдательдер, ушул иште салым кошуп кызмат кылган жигиттер, анан Максат жигитибиздин атасы, ушул иште башынан бери көзөмөл кылып өзүнүн кеңешин берип келип аткан Үсен дамла бардыгы ушул жерде чогулушкан. Бүгүн буйрса Максаттын атасы өткөнкү видеодо айтканыбыздай, бала кайсыл жерге барып дарыланат, кандай аракеттер болот, ошонун баардыгын иш кагаздарына алып келебиз деген. Азыр комиссия таанышып атат кагаздар менен. Мындан максат эмне? Максат бүгүнкү күндө билесиздер, бирин алдамай заман, бирөөлөргө акча берип алданып калып, кайсылдыр бир уюмдарга алданып калып жүргөн заман. Ошол учурда биз мамлекетте белгилүү болгон, иш алып барып жүргөн, иши дайым болгон бир кишилерге ушуларды аманат кылып тапшырайлы деп документтер менен таанышып атабыз. Канчалык бул биздин өлкөбүздө орду бар, качандан бери алып барып келет, тажрыйбасы бар. Себеби бул элдин акчасын жокко сапырбайлы, ысырап кылбайлы деген максатта комиссия иш алып барып атат. Азыр бул кишилер таанышып чыгат, андан кийин өздөрүнүн ойлорун айтышат. Senin familyan da hayırlı. Иншалла. Дагы бизге наблюдательдер келип атат. Бул кишилер ушул иштин жүрүшүн баштан бери күзөтүп келишип аткан, кээ бирлери аралашып аткан, кээ бирлери ошол WhatsApp'тан келип аткан жаңылыктардан гана кабардар болуп турушкан. Бүгүн толук көрүп кетели иштин аягын деп келиштир. Мына буйрса комиссиянын ишин баштан бери күзөтүп, социалдык жүргөн кишилер, андан сырткары аралашып жүргөн кишилер бүгүн жыйынтыгына көзөмөл кылып өзүбүздүн оюбузду айталы деп келиптир. Бул кишилерден да Алла разы болсун. Бүгүн өзгөчө кылып жалаң мечитте тарта бербей ушул дамланын кабинетин сурандык эле ушул жерде бир тартип коелучу деп. Батпай калдык, бирок жүрөккенен буйрса батабыз. Сүйлөшкөн алган. Ал жасай алган деп айтмам. Ошону сага ороз айтарым, ошону бир жакшылап тактап, до конца ушу операцияны бүткөнгө чейинки толук кылып алган жакшы деп. Эми ушул буларды эми Кудай кааласа жакшы эле болот да, тез эле болот деп ойлойм да. Biz uşu köpçülük elden altından geldik. Elden altından komissiya olduk. Эми ошо көзөмөлдү, анан суроо жоопту ошо элдин атынан берип атабыз да. Ассаламу алейкум. Ороз, азыр мына комиссия көрдүңөр. Булар чечим чыгарышты. Чечимде ошол $20,000 силер сураган $20,000 беребиз дешти. Артып калган ошол $1000 айланасында экен. Ошону мына биздин айылыбызда ооруп аткан Дагы Асылбек деген акебиз бар. Боорун операция кылдырыш керек. Ошого берип койлу. Ушул адат бизде калсын. Ушундай сооп ишке бардыгыбыз аракет кылайлы деген максатта ушундай чечимге келишти. Сен кандай ойдо калдың? Сен көз карашың кандай болду? Макулсуңбу ушул чечимге? Алейкум ассалам. Мен разымын, ошол $1000 ошол бизден кийинки ооруп аткан инсанга калышына мен разымын. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах Таалага чексиз мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям салаваттар болсун. Мына урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Мына Ороз инибиз ошо Максаттын атасы Индияга алып кетип атат. Кудай кааласа Алла шифасын берсин. Ошо топтолгон сумманы азыр мына Ороз атасына берип жатабыз. Мурда комиссия Бишкекке чейин узатып барат дедик эле, эми ошо атасы кетип атканына байланыштуу атасы эми баласына бизге караганда да көбүрөөк эмне алат. Баргандан кийин дагы видео отчет кылып өзүм жөнөтүп турам деп атат. Ар бир нерсенин отчетун берип турам деп атат. Мына ушул жерден биз комиссия менен биргеликте ушу жалпы комиссия, жалпы кызыл жарык туугандар ушу бүтү карап турушат. Мына ушул акчаны биз атасына өткөзүп берип атабыз. Общий сумма $20,000 берилип жатат. Калган артканы 91 миң акча, 93 миң акча Асылбек инибиз, Алимбектин иниси ошо комиссия ушундай деп чечти. Ушул арткан акчаны ошол балага берели деп. Рахмат эл журтка. Ушунчалык көп түкүрсө көл болот дейт. Мына ушу эл журттун несі менен ушу жакшы сакайып кетсин. Рахмат, Алла разы болсун. Айрым шифасын берсин Аллахым. Мына Ороз $10,000. Нову 880 миң. Общий сумма. Доллар калганда бардыгы $10,000 болуп кеткен да, могу менен $20,000. Мынакей мен ошо Алла разы болсун барыңыздардан ошо мен балама деп ушунча кызмат кылып бардым, чуркап
жүрдүңөр. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Мен мынакей ушу 20 000 долларды алдым. Ошо калган акчаны ошо ким дедиң? Асылбек акеге беремин. Мен өзүм башында деле айткам, ушу балама чогулган акчадан ашып калган болсо, менден кийинки ким муктаж болгон болсо ошого өткүзүп берем деп. Башында өзүм айткам, ошол сөзүмө туруп ушул акчаны мен 3 айдын көзүнчө тапшырып койдум. Бул жагы мага жетет балам, ошо 20 000 доллар суралган. Баарыңардан Алла ыраазы болсун. Бүтүн ушу Кыргызстанда көрүп турган туугандар болду, аяк бияктан салышты, Кызыл Жар элин колдоду, баардыгынан Алла ыраазы болсун. Ушул нерсени ушу элдин алдында жеткизебиз деп, топтоп беребиз деп, мына күндү түндү топтоп мына жеткизип бердиңер. Баарыңардан Алла ыраазы болсун. Ушу аман эсен биз барып келели, аркамда дуа кылып тургула. Ошо дуаңар менен эми калган акча бул топтолду. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Амин. Элхамдулиллахи раббил аламин, акибатул муттакин. Аллах өзүнө чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салам дуалар болсун. Жараткан Аллах таалам ушу көпчүлүктүн колдоосу менен ушул максатыбызга деп чогулган акчаны Аллах таалам ушул максатыбыздын атасына тапшырдык. Аллах таалам ушул Ороз ака өзүнүн ушул улуу максатты Индияга алып барып, аман эсен ушул операциясын өткөрүп, кайра кыргыз элибизге, Кызыл Жар элибизге аман эсен ушул улуу менен жарык жүз менен кайтып келсин. Аллах өзү насип этсин. Ушул максатыбыздын Аллахым ден соолугун бекем кылсын, өмүрүн узун кылсын, рызкысын Аллах өзү кен кылсын. Аллах таалам ушул максатыбыздын сбору үчүн чуркап, желип кызмат кылган жалпы кызматкерлерге Аллах таалам өзү ыраазы болсун. Баарыңызга Аллах таала эки жөнү батылдык кылсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар. Ушул комиссиянын ишине мен ыраазымын. Аллах ыраазы болсун. Ошо баардык сумманы чогултуп өткүзүп мына эсептеп беришти, акчаны алдым. Кудай ден соолук берсин баардыгыңарга. Ушул Аллах таала өзү жакшылыктар менен сыйласын. Ушу акыретте жүзүңөрдү жарык кылсын. Аллахтын жамал жүзүн көрүштү баардыгыбызга насип этсин. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхи вассаламдын жамаатына жамаат болуп бейишке чыгышты баардыгыбызга насип этсин. Рахмат. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Урматтуу эл журт, мына максаттан арткан 94 720 сом арткан экен. Ушуну Асылбек инибизге Алла шыпасын берсин. Агасы Алимбекке өткөзүп берип атабыз. Алимбек, мынакей. İçinde 270 сом бар экен. Кудайым эч ким оорубасын. Ооругандыга Кудайым шипасын берип айыгып кетсин. Рахмат силерге. Ушунча неме кылып кызмат кылып атасыңар. Эл журт үчүн неме кылып. Рахмат. Кудай ыраазы болсун силерден. Иншалла. Мына келип аткан жигиттер караңгыдан жол тапкан, капилеттен сөз тапкан, акылы тунук, элдин керегине жараган, бир чоң иш кылган комиссия мүчөлөрү келип атат дейли. Азаматтар, карагылачы. Кудай мактасын, Кудай сыйласын. Акыретте сыйыңар улук болсун жигиттер, азаматсыздар. Кандай гана жакшы кызмат кылышты. Азыр мына түнкү саат 11-ден 18 мүнөт өттү. Ушул маалга чейин иштешти, аманатын тапшырышты. Болбосо буларда деле бала чака бар, тирилик бар. Ушундай иш кычып аткан маалда баарын таштап, Кудай үчүн кызмат кылышты. Кылган кызматтарын Аллах таала сыйласын. Мына азыр комиссиянын ишин наблюдать этип көрүп чыктыңыз. Кандай ойго келдиңиз? Ой, жакшы, Кудай кааласа эми ушул Ороз экөөбүздүн баласына деген топтолгон пул эл ушунчалык элдер топтоп чуркап топтогон экен. Аллага миң марта ыраазы болсун. Ошо эми топтолуптур. Ошо балабыздын ден соолугу жакшы болуп, чың болуп, атасы менен кайта ошо тынч аман кайта келгенге Алла таала насип кылсын. Амин. Роббана фиддиния хазантан ва бил ахирати. Аллахым шифа берсин. Аллах акбар. Ассаламу алейкум. Биринчиден Кызыл Жар айылынын тургундарына, айылдаштарыбызга, агаларыбызга, энелерибизге. Бул комиссиянын жыйынтыгы аябай жакшы, ачык айкын, прозрачно баардыгын чагылдырып келип атты. Рахмат, ушунча Алла ыраазы болсун силерге дагы, күнү-түнү чуркап, сени чагылдырып турганыңа дагы сага дагы рахмат айтабыз. Алтында болгон убактыңды ажыратып, ушул максатыңызга күнү-түнү чуркаганыңарга чоң рахмат айтабыз. Жакшы деген бааны бердик. Биздин Кызыл Жар элибиз дагы жакшы деген бааны берет болуш керек. Мен ошондой деген ойлойм. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Ассаламу алейкум, урматтуу Кызыл Жар айылынын тургундары. Мынакей Кызыл Жар айылынан ооруп жаткан туугандарыбызга мынакей комиссия мүчөлөрү биргеликте акча чогултушуп тапшырышты. Мен да өзүм катышып аттым. Алла ыраазы болсун ушу комиссия мүчөлөрүнө. Так эсептеп, мынакей арткан акчасын Асыл агабызга тапшырышып өткөзүп беришти. Алла ыраазы болсун, иштерине так аткарышты.